Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин катталуучулар, биздин достор, биздин көрөрмандар. Биз адаттагыдай эле ушул коомчулукта белгилүү болгон активисттерди ар кандай пайдалуу сөздөрү, сунуштары менен же болбосо бир кандайдыр бир сын пикирлерди айта жүргөн меймандарды биз конокко чакырып жүргөнбүз. Бүгүнкү коногубуз ушул президенттин колуна кол, бутуна бут болобуз, президенттин позициясын колдойбуз, мамлекеттин өнүгүшүнө биз жакшы жагынан салымыбызды көрсөтөбүз деген активист бүгүнкү коногубуз Жыргал Сагындыков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Анан алгач эле суроо. Бүгүнкү бийликтин иштегени кандай болуп атат сиздердин көз карашыңыздарда? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Рахмат чакырганыңыздарга. Бүгүнкү бийликтин иштеп атканы мурунку бийликке караганда 50%дан 60%га чейин жогору десем жаңылбайм да. Анткени азыркы күндө мына президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин президент болуп келгенине 2 жылга чукулдап калды. 6 жыл иштеген президенттерге караганда уже 50% көбүрөөк да. Сиз ушул көбүрөөк жанагыдай коомдук иштерде, ошол баягы президенттин жакшы кылган иштерин мындай азыркы тилде айтканда пиарлап, ушунун жакшы жагынан көрсөтүп келесиз да. Ушуну коомчулук кандай кабыл алып атат азыр? Коомчулук аябай эле жакшы кабыл алып атат. Анткени мындай президентибиздин мындай кылган иштери мурунку президенттерден көргөн эмес да элибизчи. Мурунку президенттерибизден эч кандай мындай Садыр Жапаровдой кылган ишти көргөн эмес. Анткени биз Садыр Жапаровдун жакшы кылып аткан иштерин жекеле мен эмес, дагы көптөгөн жакшы биздин айрым активист, блогер жигиттерибиз бар. Ошолор дагы көп чагылдырып көргөзүп атат. Алардын да комментарияларын, жазган эмелерин окуса, аябай эле жакшы. Биз дагы жакшы чыгарып көргөзүп атабыз да. Ошо менен бирге эле жанагыдай бир терс көз карашта дагы пикирлер бар. Сиздерге ошо кандай реакция кыласыздар ошолорго? Терс көз караштагылардын мындай көбүнчөсүн иликтеп, кийим ал эмне болгон адам деп мындай карап көрсөк, баягы өзүнө саясий упай топтош же бир өзүн жакшы көрүш үчүн көргөзүп жүргөн адамдар да. Мисалы үчүн, например кылып айтсак, мисалы үчүн жанагы Рапшан Жээнбеков, Мелис Аспеков дегендер, ошолор мындай көп, ошонун бир кандай тарапташтары дейбизби, ошолордун кишилери да, мындай оппозиция күчтүн кишилери эле гана да. Жөнөкөй карапайым эл мынакай мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, Кыргызстаныбыздын өсүшүнө мындай терең ойлонгон, арканды алыс таштаган элибиз жакшынакай эле кабыл алып атат да. Рапшан Жээнбеков тууралуу ал сөз түшүнүктүү. Ал өзү баягы бийлик башына барам деген адам. Ошонун каттоо колдоочулары да. Ошол саясаты, мен президент болом деген адамдын бири да. Анан дагы бир кишинин аты аталып атат бул жерде, Мелис Аспеков. Мелис Аспеков бул мен билгенден, мен даана билгенден Садыр Нуркожоевичтин бийликке келишине чоң салымын кошкон активисттердин бири болчу. Ооба, аныкы бирок билинип калды да. Анан аягында кандай пикир келишпестиктер болду. Эмне үчүн көптөгөн кишилер, мисалы, андан катуу айткандар деле, мисалы, ошол эле Кылмаматов камалды, ошол Рапшан Жээнбеков, мисалы, ошолордун баардыгы кайра чыгып кетип атат дагы. Кандайдыр бир вымогать этти, ушундай кылды деген өзүнүн айтуусунда бар, сотто далилденбей атат менин айтканым деген нерсе менен ушул убакка чейин камалып турган ушул сиздердин тарапташ, мекенчил, досуңуздар десек да болот. Эмне үчүн Мелис Аспеков дагы ушул убакка чейин отурат? Рахмат. Бул Мелис Аспеков менен мен 2016-2017 тааныш болдук. Чогуу биз ушул өлкөбүздө болуп аткан адилетсиздикке чогуу күрөштүк да. Ошо Мелис Аспеков дагы мындай кыйын активисттердин бири болчу. Ал дагы салымы чоң, бүгүнкү бийликтин келишине салымы чоң. Анан бирок биз мына мен, мага окшогон көптөгөн жигиттер мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн күрөшкөн да. Ушул бизден кимден ким татыктуу президент Садыр Жапаров экенин көрүп, Садыр Жапаров менен чыгарып, Садыр Жапаровду колдошкон да. Мелис Аспековдуку келди дагы, баягы чоң акчаны көргөндөн кийин ал бүттү, ал мамлекеттин Кыргызстандан эмесин ойлобой калды да. Ага чейин ойлоп келген, бирок чоң акчаны көргөндөн кийин ал акча жакты тандап кетти да. Ага президентибиз да кызыктырбай калды, жөнөкөй эл дагы мамлекет да кызыктырбай калды да, мындай айтканда. Жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ал баягы президентибиз да айтпады, баягы чүйдүн координатору болосуң дегенден кийин ага көптөгөн кишилер кайрылып, баягы көптөгөн ичип жегендер болгон. Ага ошо Мелис Аспековго келип, орусча айтканда паткайлым кылышып, биртке тыйын беришип, анан диги дагы бизге президентибизге акча керек деп Мелис Аспеков алы берген экен. Ал мен өз көзүм менен көрүп аттым, чоң-чоң машиналар тээп калган.
Анан биз деле чогуу эле чай ичип эле жүргөн киши да Мелис Аспеков. Мелис Аспеков күнү сүйлөшөлү, жолугалы. Ага жолугуш акыркы күндөрү кыйын болуп калган да. Ага караганда биз ага жолугуш кыйын болуп калган. Ага караганда президентибизге жолугуш оңой болуп калган да, чем Мелис Аспековго караганда. Ал ошентип акчаны көп эме кылып алды да. Ошол момент просто ошол моментте ошол анын ою просто акчада экени билинип калды да. Эми аны туура биздин президентибиз өзү ырайымдуу, мындай калыс, бирөөгө жаман каалабаган, же бирөөнү түрмөгө каматып чиритип коеюн деген киши эмес. Аны мен эле эмес, сиз эле эмес, баары жалпы эл билет. Мелис Аспеков ак экенин мына сот далилдейт да. Просто ак экени чыкпай атат да, мунуку действительно акча алган, действительно отурган, аны бүт эле мекенчилер эле көргөн. Жыргал мырза, бул акыркы убакта элдин ичинде мисалы биз журналист катары көрүп жүрөбүз, ар кандай анализдер бар. Акыркы убакта президентибиздин кадр саясатына негедир мындай ичи чыкпаган элдердин үнү көбүрөөк угулуп атат. Сиздин оюңузча кандай ушул нерсе? Туура айтасыз, азыр ошол кадр маселеси чоң кырдаал болуп турат. Бул карапайым элдин негизги көйгөйү болуп келген. Биздин жаштарыбыз дагы баягы эски ичип жегендер кетсин, жаштар келсин деген уран менен чыккан, туура айтып атасыз. Бирок эми ошол моментте азыр биздин кадр маселени президентке ким жакын болсо ошолор өзүнүкүн алып келишет экен да. Анан карашат экен, тажрыйбасын карайт экен, эмне кылган, эмне иш кылган, анан билим акыл, калган акыл болсо билген, калган иши болсо ошону кичине өзүбүзгө алып алалы деп атабы. Же может азыр эми чынын айтсам мен аны толук биле элекмин. Мен деле бирок ага мындай айтканда азыр баягы мурунку кадрларды алып келип атканда мен деле ал жагына каршымын да негизи. Мен деле ушул ичимен ойлоп коем, ушу жалпы эл катары эле ушул жаңы мындай билимдүү, илимдүү балдарды алып келип койсо кадрга депчи. Эми бул деле Кудайым буйрса убактысы менен болот болуш керек да. Анан бизде азыр мындай реалдуу эмес нерселер менен эл ишенип жашап атабыз да. Мисалы бийликти жамандагандар соцсеттерде өзүнчө бир группа түзүп алган. А жерде бийликти мактай турган болсоң, жанагыдай кылып кара тизмеге киргизип, же болбосо такыр кире алгыс кылып чыгарып коет дагы, анан өздөрүнчө кайнай беришет ичинде. Ошонун эле кайра тескериси, мисалы бийликти мактагандар бар. А жерге кокус бир президент тууралуу, өкмөт тууралуу жаман нерсе жазсаң, дароо жоголосуң а жерден. Анан алар өзүнчө мактап мындай бир эме кылышат. Ичара өзүнчө мындай бир жакшы жашоону көрсөткүсү келет да. Бул экөө бизде бириге элек азыр. Бул убакта мындай реалдуу көз караш жок. Себеби бул ушул топтуку өзүнүн жанагыдай көргөн ушундай негативи менен, бул жак болсо бир жакшы жагы менен алып жүрөт да. Ошол эле учурда эми жамандагандарды биз эми баягы сөзгө кийинкиге калтыралы. Эми ал бул убакка чейин болуп келген иштер, баардык бийликте болгон нерсе, боло турчу, мындан кийин да болчу нерсе. Анан могу бийликти мактоодо байкайсызбы, бир өтө аша чапкандар жок эмеспи? Мындай президентти мактап атат жакшы тилеги менен. Бирок кандайдыр бир ошо мактоо менен бир залакасын тийгизип аткандар жок эмеспи? Президентибизге эми мактаган негизи жакшы. Бирок эми бизде мактагандан сын айткандар дагы бар да. Сын айткандар дагы бар, мактагандар дагы бар. Президентибизди мындай аша чаап мактаган болгон эмес да бизде 30 жылдан беричи. Кайсыл бир президентибизди мактады эле 30 жылдан бери? Акаевди деле мактаган киши болгон эмес, Бакиевди, Атамбаевди, Сооронбайды деле мынчалык мактаган киши болгон эмес да. Эми бул ошончолук ашыкча мактап атканына караганда ошондо анда бул эмнени билгизет? Президентибиз жакшы деңгээлде иштеп атканын билгизет. Мактай берсин. Эми ошого деген кандайдыр бир мактоонун дагы жолунда кичине мындай бир орусча айтканда грамотныйраак болуш керек болуп атат да. Анан биздин президент баягы падыша катары эл арасына чыгып атат. Ош базарга барып атат, мисалы Дордойдон көрүп атабыз, же ушундай бир жумушчулар менен жолукканын бүт көрүп атабыз. Эми ал ансыз деле элге белгилүү, бирок кандайдыр бир деңгээлде өтө ашыра чаап мындай мактап, эл көрүп аткан нерсени да ого бетер мындай көркөмдөйү менен көбүрөөк кишинин мындай бир ошо мактагандардын көбү мындай бир кандайдыр бир президент жака подход жасап аткандай нерселер менен билинип атат да. Ооба, азыр же болбосо дагы бир жагынан караганда атайын бир жалданган топ сыяктуу сезилет да. Ушул бир группа атайын ушул атайын мактоо үчүн түзүлгөн сыяктуу сезилет. Ошондойлор бар. Мен бар. Сиз мен түшүндүм. Ооба, мени деле көпчүлүк ошол президенттин жанында жүрөт, президентти көп мактайт, бул президенттен акча алып алган, президенттин эмесин жугундусун ийет деген комментариялар албетте жазылат. Бекзат деген да досубуз бар, аны да билесиз. Эми мындай да элдер
туура элдер мына мени тааныгандар билет да. Мен ушул президент мени макта жыргал, Бекзат сен мени макта, или сен мени макта деп бир сом акча бербейт да. Биз просто ошол президентибиздин өлкөгө кылып аткан, мамлекетибизге кылып аткан ишин көрүп эле, конечно, жакшы жактарын чыгарабыз. Эми биз аша чаап чыгарган жокпуз. Бирок аша чаап деле чыгарсак болот да. Биз ушундай эле деңгээлде мактап атсак бүгүнкү күндө, анан бизди ушундай көрүшөт да, булар акча алып ашкан деп. Мен мына президенттик шайлоодо иштедим, мен ошол убакта айлыгым деле калып иштедим. Көбүнчө мен бекер иштегенге аракет кылдым, бирок айлык алып иштедим. Бирок ошол урматтуу президент болгондон бери мен ал тараптан айлык алган жокмун. Мен өлкөм үчүн салымымды кошуп койдум да. Бул аша чаап кетти дегендерге билбейм, мен буларга жооп бере албайм. Аша чаап кеткендерди. Анан ушул жана Бекзат деп айтып кеттиңиз, Бекзат фамилиясы Өмүрбеков. Өмүрбеков, Бекзат Өмүрбековдун дагы ошондой мактоодо жеке инсандарга мындай бир кандайдыр бир жеке инсандардын аброюна шек келтирген көбүрөөк сөздөр менен сүйлөйт да. Эми ал жерде мен ошол Бекзат келип калса деле ошондон сурайын дедим эле. Ал жерде анын кимдин кандай экенин или сот далилдеш керек, или Кудай алдында гана билиниш керек да. Анан ушу жерде мындай ашыкчылык жокпу? Мисалы Бекзатты жакындан тааныган адам катары Мадумаровдун тарапташтарын айтабы, Атамбаевдикин айтабы, ошол жерде кээ бир адамдын мындай жекелигине кирип кеткен, бул жакшы эмес сапат болуш керек. Бекзат Өмүрбековду мен жакшы тааныйм, ал экөөбүз теңбиз, дос болуп калабыз. Ал өзү өтө жөнөкөй жигит, таластын кулуна болот. Ал бир 10дон ашык өлкөнү көрүп келген жигит да, өзү миграция болуп, өзүнүн эмгеги менен бутунан торгон жигит. Ал дагы ушул өлкөгө жөн карап тура албай, көптөгөн жакшы ойлорун, жакшы иштерин айтып жүрөт. Эми жеке иштерин, жекелерге асылып кеткен жайлары, ооба мен деле көрүп калам. Эми бул сиз айтсаңыз мына ошол эле Адыханчы болобу же Атамбаевчы болобу, алар президентке асылып атпайбы? Президенттин жекелерине да асылып атат да. Бул президенттин жекесине асылган, президентке асылган, бул жалпы элге асылган болуп барлыгы айтылат да. Жалпы элге асылып аткан болуп айтылат да. А бул Бекзат бир эле адамдын жекесине асылып атат да. Бир эле, ал жалпы элдин эмес да, мисалы үчүн. Бир эле адам. Ошого татык бул жерде мындай. Биз ушул убакка чейинки келген бийликтерде, биз деле, сиз деле ушундай нерселер жазып келгенбиз. Эми кандай президент келбесин, баары бир сын пикир айтылат. Боло турган нерсе. Эми ошону коргоо зарылбы? Президентибизди? Эми жаман сөздөрдөн, жаман душмандардан коргоп коюш колуңдан келип турса, эсли анын президентибиздин акыйкаттык ишин көрүп турсаң, коргоп коюш эси колуңан келсе, сага оор эмес болсо, зарыл эле. Зарыл эле. Анан мына бүгүнкү күндө президенттин жасаган иштерине кандайдыр бир атайын бүткөн ишине дагы кынтыктап, мындай бир кара пиарларды жүргүзүп келишет. Мисалы үчүн ошол Баткендеги салган үйлөрдү айтып атат, думугуп кетип атабыз дейт. Кээ бир жерде капсула салынган бойдон, ошо бойдон токтоп турган жерлер бар экен. Ошолорду көбүрөөк ушундай чыгарып келет дагы, анан кээ бир бүткөн объектилерди анча-мынча киши көрбөй атат. Анан ошол боюнча, мисалы үчүн, ушундай бир каралоолор боюнча катуу сөздөр чыкканда сиздерде реакция кандай болот? Кабыл алуу кандай болот? Бирок негизи бар да ошондой нерселер. Ошо Баткенде жанагы үй, балким бул биздин климатка туура эместир. Бирок стандарт бар, салынып жүргөн үй. Же болбосо ошо капсула салынды дагы азыр иш жүрбөй атат. Ошолор боюнча жазылып чыккан мындай мааниси башка болгон менен деле чындык болуп калган жерлерде ошол кандай реакция кандай болот сиздерде? Көрдүңөрбү, бир 30 жылдан бери баягы чырыган система, ошондон калып калган өкүлдөр бар да, Баткенде деле, башка жакта деле. Мисалы үчүн президентибиз барып аяка тапшырма берип кетип атат да. Эми ал президент ал өлкөнү карайт, мамлекетти карайт, тиякты башка мамлекеттер менен сүйлөшүү иштерин жүргүзөт, эми көптөгөн иштери бар да. Анан именно ошол эми президентибиз барып дегенен бийликтин жана ошол үйдү салып аткандардын барып артын чукуп отурбайт да. Сен эмне муну мындай кылып салып койдуң? Мен могу жерге капсула салып кеттим эле. Эмне сен муну бүтүрбөй атасың деп Баткенге барып карабайт. Аяка тапшырма берип кетти. Бул жерде аякты аткарбай аткан жергиликтүү бийликтердин шалакылы да. Жок, ошого контроль жокпу анан? Эми буга контроль бар да. Эми президентибиз аякты может көрө албай аткандыр. Же ошол жакта бийликтегилер атайын шалак кылып аткандыр. Же бир кандайдыр бир башка күчтөр да эми булар. Жок, ошол азыр кечиресиз Жыргал мырза, эми бийлик деген нерсе баягы колдо бар бийлик азыр. Бирок ошолорду мындай тапшырма берип кеткенден кийин, мына кыргызча айтканда падышанын сөзү да. Бул сөз аткарылыш керек, жасалыш керек.
ошол эле бүтпөй атат дагы, анан бияка парктар ачылып атат. Оюн зоок мындай көңүл ача турган жерлерге демөөрчүлүк кылып атат. Мисалы ушундай сөздөр чыгып атат да. Ооба. Бул кандай бул? Эми эчтеке ачылбай койгондон көрө ошол ачылганы жакшы эле да негизи. Буга чейин эчтеке ачылбай эле социалдык абек жанагыларга караганда мындай менчик жанагындай нерселерге демөөрчүлүк кылып аткан эч нерсе эмеспи? Жок. Бул жакшы нерсе. Биз мурункудай болуп талкалап салгандан көрө салып ачкан жакшы нерсе. А Баткендеги үйлөр боюнча бул Баткендеги үйлөр тез аранын ичинде салыныш керек болду да. Анткени биз Баткендеги бир туугандарыбыз баягы такыр эле паластын үстүндө калып калды да, көк чөптүн үстүндө калып калышты. Буларга тез аранын ичинде заманбап үй салып бериш керек болуп калды. Анан эми ошентип балабызды чакырасы менен көчөдө отурса, анан биз тим эле кычыраган үй салабыз деп отурбайт да. Анан тапшырманын буйругу менен каяк жагы жеңил болсо, ошондой кылып салып үйлүү кылды да. Дагы бир суроо. Бизде ушул казино маселеси боюнча болду. Ал жерде ошол президенттин позициясын сиздер колдодуңуздар. Мен да жаран катар ага каршы чыктым. Себеби бул казино мен туура эмес да, азыр деле ошол пикирдемин да. Сиздер мисалы колдоп атасыздар да. Ал жерде казино ачылгандан кийин ойногондор чет мамлекеттен келет. Бирок кайтаргандар кыргыздар. Ичиндеги иштеген тейлөөчүлөр кыргыздар. Бул жакта эч кандай зыянкечтик, мындай жаман нерсе болбойбу? Казино деген бизде негизи илгертеден бери эле бар Кыргызстанда, Кыргызстандын ичинде. Ал жанагы укмуштуу болгон казино ачылган тат. Эми ал буга чейин эле биздин кыргыздар казинодо ойноп келишкен, буга чейин миллион миллиардтар ушул күнгө чейин эле ойноп келишкен, ачык айкым эле. Эми бул казинону ачып, бул экономикабызга мындай көтөрөлүү, бюджетибизге акча түшүрөлүү деп президентибиз айтып атат. Муну президентибиз өзү колдоп аткандан кийин биз аны президентибиз болгондон кийин биз аны колдошубуз керек. Анткени бизде тышкы карыз деген бар, билесиздер. Кытайдын карызы, жана башка өлкөлөрдүн карызы. Эми бир нерсени ачып, эмне болсо да ошону ачып, тышкы карыздан кутула турган күндү мындай ойлош керек да. Анан биз бирдеме салса эле, ой, муну эмнеге салып атат, бирдеме ачса эле, ой, муну эмнеге ачып атат. Анан биз кантип анда оокат кылабыз да, мындай айткандачы. Ооба. Кантип оокат кылабыз? Мисалы тышкы карыздан кандай деңгээлде кутулабыз? Бул азыр акча түшүштүн эң оңой жолу ушул казино. Бул бат турат, анан бат бюджетке акча түшө турган эме да бул нерсе. Эми муну туура азыр биз карыздарыбыздан кутулганча может ачып, анан кийин может жаап коет деген ойдомун да мен бул казинонучу. Аябай эле аша чаап биздин кыргыздар кирип, аябай страдайт этип, тим эле бирөө өлүп калып атса, ошо же миллион акчасын уттуруп, семьясын жоготуп, же эме кылып атса, муну эми кыргыздар кирип эмесе жаап коюштур. Бирок кепилдик берип аткандан кийин мен аякта мындай кыргыздар жабыркабайт го деп ойлойм да. Дагы бир мына жакында эле чоң окуя болду бизде. Бул окуя менимче 3-чү жолу кайталанды болуш керек. Кумтөрдү менчикке өзүбүз уже Кыргызстанга таандык кылып алдык дейт. Ошол эле жерде сиз маалыматыңыз бар киши катары, ошол президенттин, өкмөттүн саясатын колдогон киши катары мен бир суроо берейин да. Ошол кумтөр бардыгы калды бизде. Жанагы хвостохранилище калды. Баягы талкаланган экология да калды. Алар жөн эле чыгып кетти. Техника калды бизде. Бирок ал техника да эртең бузулат. Бизде поставщик ушундай дегендердин пока азыр бизде контракт жок. Ошондо келечек кандай болот кумтөрдүкү? Кокус жанагыдай Кудай сактасын, баягы биз климат оор жерде жашайбыз. Кокус катастрофа болуп кетсе, биздин күчүбүз жетеби ар жак бер жагынан тосмолоп баягы астын алуу үчүн? Биз анан техникалары боюнча дагы биздин толук мен ойлойм биздин бийликтин толук күчү жетет. Өзүнүн элин өзү мындай көзөмөлдөп, коопсуздукту биринчиден каргайт деген эме коргойт деген терең ишенимде. Анткени канадалыктар иштетип атканда аларга кызыктырчу эмес. Ал жакта жумушчулар кызыктырчу эмес. Алар ошол жерден эптеп эле алтынды сууруп чыгып кетиш керек болчу. А бул жактан жанагындай эмелер кулап түшөбү, элди базып калабы, эмне болуп калат деген алар караган эмес. Алар бир гана ошол алтынды казып чыгып кетели деген эмес. Эми бул жер мына Кыргызстанга Кудайга шүгүр ушул президентибиздин жардамы менен бул кумтөрдү Кыргыздын эмесине чыгарды, менчигине чыгарып алдык. Эми бул жерден эми бийлик да, бул өзүбүздүн эл да. Биз ошол элибизди биринчи коопсуздугун ойлоп, мамлекетибиздин коопсуздугун ойлоп туруп анан алтын казып чыгарышат да. А техникалар болсо калды да зато. Бузулса дагы бизде, сынса дагы бирок калып атат да. Бир дөңгөлөк болсо дагы, бир кузуп болсо дагы зато бизде калып атат. Жок, бизде калды, ал эртең иштеш үчүн талкалап алып кетишип атканда, алар алып кеткен жок, көрдүңөрбү? Бизде калып атат. Биз калып аткан нерсеге ыраазы болушубуз керек. Жок, ошол эртеңки күн ал техника ал бузулат. Бизде ошол жанагы тетиктеринин жеткирүү нерселери ошол аларга чейинки бул канадистердин контрагы менен калды да. Бизге кокус бузулса биз эме тетиктерин кайдан алабыз азыр?
Алардын контрагы кандай улантылды? Сизде маалымат барбы жокпу ал боюнча? Ал боюнча менде мындай терең маалымат жок. Эми ошончолук килейген кумтөрдү Кыргыздын мамлекетине чыгарып аткандан, Кыргызстанга чыгарып аткандан кийин ал техникалардын дагы тектиктерин бир нерсесин ойлоп чыгарды болуш керек. Ал жакта да оңой эмес кишилер иштейт, билесиздер да. Анан эми бүгүнкү бизде азык түлүк кымбаттап атат. Эми бул дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе, менде бул жака оюм түз эле. Бирок могу айлык көтөрүү маселесиндечи биз тышкы карызыбызды жаап бүтө элекпиз. Азырынча бюджетке мындай агылып кирип аткан бизде бир атайын булак жок. Ушул айлыкты көтөрүүнү токтото туруп, биз ушул тышкы иштерибизди бүткөзүп алсак болот беле биринчисинде. Туура айтып атасыз. Бул себеп дегенде, азыр мен бир нерсе айтайын, себеп дегенде шаар эмес, айыл жергесинде мисалы мугалимдердин караганы негизинен айлык деле эмес. Алардын малы бар, жери бар, ар кандай бир кошумча бир эми буга чейин эле жашап келгенбиз да. Ошол нерселер менен кармай туруп, элге түшүндүрүп биз тышкы карызды биринчи жаап алсак жакшы болот беле. Эми мындай да, азыр продукту кыйметтеп атат да, кымбаттап атат. Анан биздин президентибиздин ушул айлыкты көтөргөнү мен аябай туура карайм да. Анткени мурунку бийликтегилер айлыкты көтөрмөк түгүлүн алар тышкы жактан карыз ала берген да. Бир да айлыкты көтөргөн эмес. Биз азыр тышкы жакта карызды да төлөгөнгө жетишип атат, анча-мынчасын, айлыкты төлөгөнгө жетишип атат. Бул эмнеден? Бизде булактарыбыз жок, аябай агылып турган. Бирок мурун ичип жеген, жанагы миллиондагендерди жегендер бүгүнкү күндө кусуп, ошолордун негизинде, мисалы үчүн медицинада деле канча деген коррупция болгон. Ошонун баарын кыскартып туруп, медиктердин айлыгын көтөрүп койду. Билим берүү тармагында деле канча деген коррупция дегендер. Ошонун баарын кысып туруп эле, ошол жеп аткан акчалар деле мугалимдердин, медиктердин айлыгын көтөрүп койду. Бул жөнөкөй эле ойлонсо болот да. Сөзүбүздүн акырында мен сизди жакшы тааныйм, билем. Ошо менен бирге эле сиз биздин мурунку саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен кандайдыр бир жакындыгыңыз, ага боор тартып жүргөндүгүңүздү билебиз. Ал киши мындай эми этиканы эске албаганда көп эле ишти жасаган. Реформа жагынан, баягы эч кимдин алы жетпеген ушундай бир жанагы площадта Ленин эстелигиндей кыймылдагыс болуп турган тирандар менен согушту да. Анан ошончо эмгекти кылдырып туруп, анан жанагыдай пандемиянын шарты менен ал кишини жумуштан алып койду. Ал 1,5 миллиард сом дегенди жалгыз киши сиңирип кетиши мүмкүн эмес. Менин оюмча бул орусча айтканда подстава менен эле кеткен сыяктуу болуп калды да. Ушул кишинин ишмердүүлүгүнө сиз кандай карайт элеңиз? Алымкадыр Бейшеналиев боюнча, Алымкадыр Бейшеналиев ооба кичине баягы өзү мындай балп деп сүйлөп койгону менен ал министр болуп турган убакта көптөгөн жакшы иштерди кылды. Ал эмес жеке эле сизге эле эмес, бизге эле эмес, ал жалпы элибизге жакты. Анткени 30 жылдан бери биз ошондой Алымкадыр Бейшеналиевте болгон кишилерге суусап калганбыз да. Ошо Садыр Жапаровдой болгон, Алымкадыр Бейшеналиевте болгон кишиге суусап калганбыз биз негизи. Эми бул ошол пандемияда алынып келинди, баланча миллиардты жеп койду деген постава менен болобу же эмне дейбиз? Ушул жумуштан алынып турат. Ал совсем алынып, такыр жок болуп кеткен жок. Бул убактылуу жумуштан алынып турат азыр. Буну тергөө амалдары жүрүп атат ал жактачы. Алымкадыр Бейшеналиев өзү өтө жөнөкөй киши экен. Мен ал менен дагы сүйлөшүп отуруп калгам. Аны биздин президентибиз кандай киши экенин көрүп туруп, баягы ар жагы таза киши экенин көрүп туруп, анан ошону министр кылган да. Көрдүңүздөрбү, мурункулар деле кайчабы бир ушундай 10 күнгө ушундай таза кишини министр кыла койсо, ооба, тазаланып результатын көрсөтөт. Атайын мурунку бийлик деле ушундай кишилерди алып келип коюп койбойт беле анда. Кайчабы 10 күнгө коюп койсун мейли. Мына урматтуу президентибиз көп эле койбоду бул кишини. Канча почти 1 жылга чукул министр болду. 1 жылдын ичинде канча деген нерсени тазалап, мамлекетти өткөрүп койду. Эң биринчи мамлекеттин ичинде айлыгын көтөрүлгөн ушул медицина кызматкерлери болду да. Буга ушул министрдин салымы чоң. Анан жанагыдай көптөгөн чоң адамдар менен ордунда булк эткис болуп турган кишилер менен дагы чабышууга ар кимдин эле эрки жете берчү эмес буга чейин. Анан бүгүн ушул киши керек беле азыр? Мына азыр ушул бүгүнкү күндө керек беле? Керек, андай кишилер керек, ооба, керек. Эми муну бул киши мен ишенем, бул киши кайра министр болуп келет деп. Анткени бул таза кишилердин бири, өтө жөнөкөй киши, бул келет министр болуп. Бул келбесе дагы, бирок ушуга окшогон эле, точно эле ушуга окшогон реформа кыла турган киши министр болуп келет да. Анан бүгүнкү күндө сиз жана орто жерден айтып кеттиңиз да, ошол эскилерден кээ бир кадрларга мен деле каршымын, мен деле мындай жакшы көз карашта эмесмин деп. Мисалы кимдерди ойлойсуз ошолорду?
азыркы бүгүнкү турган министрлер кабинети болобу, президенттик аппараттан болобу? Дем алардын аттарын атап эле коеюн, эми атай турган күн алыс эмес го дейм. Эл өзү деле билет аны кимдер экенин, кайсыл экенин, кимдер жүрөт экенин, аны айтпасак деле белгилүү да баарыбызга элечи кимдер отурат экенин. Эми көбүнчөсү азыр Акылбек Усенбековичке көп сын пикирлер айтылып келет. Эми аны президентибиз Акылбек Жапаровду президентибиз өзү колдоп, экономиканын көрүп туруп, анын жанын алып жүрөт да. Бирок ушул Акылбек Жапаровдун дагы бир эмеси бар да, мурда көптөгөн сөздөрдү айтып жүргөн, эми азыркы күндө бирок мунун мындай кандай десем, мындай көз ачылды да. Элиме кызмат кыла турган, жериме кызмат кыла турган киши келди депчи. Буга чейин бул эми баягы чөрөң кандай болсо ошондой бол дегендей, буга чейинки бийликте, президенттерде алар кандай болсо ошондой болуп жүрө берген да. Эми чындыкты айтайынча, ал убакта билесиздер, кетирип же ушундай кылып койчу. Бул эми ошолор менен тең таймашып, күрөшүп келип, адилеттүү президентибиз келгенден кийин бул эми адилеттүү ишин баштады да. Биз муну каралабай, бул наоборот мунун билимин, ошол акылын, бул пока колунда күчү турганда, башында мээси турганда, акылы жетип турганда, муну колдонуп алганыбыз туура деп ойлойм да. Президенттин жактоочусу бүгүнкү бийликтин ушул болуп аткан реформаларды мындай пропагандалоо же болбосо ушуларга бир жакшы пикир менен, жакшы көз караш менен жүргөн адам катары бир элибизге бир жакшы кайрылууңузду кылып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы күндө биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич менин оюмду айтканда бул абдан жакшы деңгээлде иштеп жатат. Эми мындай 100% деп айткандан алысыраакпыз, бирок Кудайга шүгүр, мурунку президенттерге караганда көптөгөн жумуштарды ачып, көптөгөн жолдор жасалып атат. Бишкек шаарыбызда 15тен ашык мектеп курулуп атат. Ош Кырым, Бишкек жолдору салынып атат. Көптөгөн нерсе, жаңы нерселер болуп атат. Эми мындан ары дагы болот деген ишенимдемин мен. Рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип жетти, урматтуу туугандар. Кийинки көрсөтүүгө жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Саламаттыңыздар.